Негизи кыргыздын аял затына дүнө таң калып бүтпөсө керек. Астанада атымды атаба дедиле. Мен бул эжебиздин атын атабасам болбой калат. Анткени аты аталса куту сүйүнөт. Астанада Мундузгүл деген эжекебиз бар. $1000 каражатын салып коюптур туугандар. $1000 бул деген 84 000 сом. Ордолуу Ош чергесинде элибиз ойгонду туугандар. Азыр колума 3000 кирпичтин каражатын жалпысынан 30 000 сом каражат акчасын таштап кетти туугандар. Бирок 1000ден 100 000ден бир эле киши ушундай болот. Колдош керек сөзсүз. Негизи кыргыздын аял затына дүнө таң калып бүтпөсө керек. Канчалык жакшы сөз айтсаң да азды кылат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандықтар. Арбаңыздар амансыздарбы, тынчсыздарбы? Урматтуу эл жакшылары. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолуу Ош чергесинде муктаждар үчүн турак жай комплексин баштаганбыз. Толук баштаганыбызга 1 ай болду. Азыр биз июнь айынын башында турабыз. Май айынын башында пайдубалын баштап, 9 майда пайдубалын толугу менен бүтүп кеткенбиз. Мына ошондон тартып пайдубал курганча биз дубалын стенасына кирпич пышкан кирпич заготовка кылуу менен алекпиз. Урматтуу эл жакшылары, урматтуу бир туугандар. Кудайга шүгүрлөр болсун, кече күнү Курбан айтты аманчылыкта өткөрүп алдык. Жалал-Абад жана Ордолуу Ош чергесинде курбандык чалып, чыныгы муктаждардын ак батасын алып алдык. Мына ошого жакшы инсандар себепкер болду. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Керемет болду чындыгында. Эми жетишпей калган учурларыбыз болду. Бишкекке, Баткенге дагы жетишсек да делек, бирок буйрук экен. Бардык Алланын буйругу менен. Алла таала айткан нерсе гана болот экен. Биз бирок канчалык бийик максаттарды коебуз, жок дегенде ошонун баарын болбосо дагы жарымын Алла таала жетиштирип атат. Кудайга шүгүр болсун. Урматтуу туугандар, Астанада атымды атаба дедиле. Мен бул эжебиздин атын атабасам болбой калат. Анткени аты аталса куту сүйүнөт. Же болбосом аял затынан башка инсандар үлгү алса экен дейм да. Астанада Мундузгүл деген эжекебиз бар. Биздин фондду, биздин бейтаптарды дайым колдоп келген эжекебиз бар. Мына ушул эжекебиз кече күнү, урматтуу туугандар, мен могул жерге 2 КАМАЗ кирпич түшүрүп кеткенде 1,5 000 кирпичке акчам жетпей калды. 15 000 кирпич, 15 000 сом карыз болуп кеттим деп Жалал-Абадка кеткенде эртеси эжекебиз байланышып $1000 каражатын салып коюптур туугандар. $1000 бул деген 84 000 сом. Мына 84 000 сомдун 10 000 сомун бейтабыз ыйманга алып барып бермедер. 15 000 сомун Зулфия эжеге алып барып бер, көз азиз 2 кулак укпаган Зулфия эжеге алып барып бер. Калганын ушул жердеги комплексиңе жараат медер деп, аял киши $1000 каражат салды, урматтуу туугандар. Андан сырткары мен эми ушу менен кошо биздин Мбанк жана Сбербанкка салынып аткан ар бир сиздердин аманатыңыздарга эмне иш болуп атканын кыскача маалымат берип кетейин. Сиздердин ар бир тыйындап салган аманатыңыздар бардыгы текке кеткен жок туугандар. Эч кандай күмөнсүз бардыгы мына ушул муктаждар үчүн турак жай комплексине жана бейтабыз ыймандын ошол дары дармек жанагы Нутирлак жана башкасына, андан сырткары Зулфия эжекебиздин көз азиз 2 кулак укпаган Зулфия эжебиздин нянка сайлыгы, продукта тамак ашына ал эжебизге мына ушуга ошон кече күнү биз Курбан айтта 2 күн курбандык чалынды, жалпысынан 130-140 000 сом каражат кетти. Мына ошонун бардыгы сиздердин колдооңуздар менен болуп атат туугандар. Мен кыскача маалымат бере кетейин, урматтуу туугандар, сиздер салып аткан аманаттарга эмне иш болуп атат деп сиздер анча-мынчаңыздар бүдөмүк ойдо калышыңыздар мүмкүн. Бирок берген ойлобойт, бергендин чөнтөгүн ойлойт, бергендин чөнтөгүн эсептейт. Мен ошолорго кыскача маалымат берип кетейин, урматтуу туугандар. Мына ушул эл жакшыларынын колдоосу менен бир эмес бир нече 5-6 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар турак жай комплекси башталып, мына азыр дубалына жеттик. Азыр курулуш могул заманда кыйын заман. Курулуш кылуу, курулуш алып кетүү чындыгында кыйын болуп турат. Мына ушул учурларда Кудайга шүгүр элибиз колдоп, иш алдыга жылып кетип атат. Эми туугандар, Ордолуу Ош чергесинде элибиз ойгонду туугандар. Ордолуу Ош эли ойгонду. Эмнеге анткени моминтип мынакей туугандар, мен азыр колума 3000 кирпичтин каражатын жалпысынан 30 000 сом каражат акчасын таштап кетти туугандар. Аны ким таштап кетти десеңиздер,
Тақсырым, салам алейкум. Дагы бир жолу кош келипсиз. Бизге бир кыскача эки сөзүңүздү айтып кетпесеңиз болот. Урматтуу туугандар, Жеңиш Тақсыр биздин жоробуз. Биз 7 дуан, жалпы тең туш, куурдаш жоролор мына Кудай бурса бул таксырлар көптөн бери чогулуп аткан болсо, мени ушул 2 жылдан бери кошуп алышты. Мына Ордолу Ош жерин, Ордолу Оштогу жакшыларды ойготуп аткан бирден бир себепкер Жеңиш досубуз, Тақсырыбыз. Мына азыр бир досубузду ээрчитип келип, ушул досубуз 30 000 сом каражатын берилсе, дароо ушул жерде чалып бир кирпичный заводко чалып, ал досубуз болсо, жоробуз дароо бир КамАЗ кирпич жөнөтө турган болду. Азыр дагы машинада отуруп алып дагы бирөөгө чалып атат. Ал дагы бир КамАЗ кирпичин жөнөтө турган болду. Кыскасы, эмне жаңылыктар, кантип атасыз? Бир кыскача айтып кетиңиз. Биздин ишибиз боюнча маалыматыңыз бар да? Маалыматым бар. Салам алейкум, урматтуу көрөрмандар. Медер менен биз тең тушпуз. Медер жасап аткан иштерге биз дагы аябай суктанып, колдоп, кубаттап келебиз. Ушундай иштерди көп жасаган инсандар көп болсун. Жаман иштерден жакшы иштерибиз көп болсун деп ушундай постоянно колдоп жүрөбүз. Анан Медер досубуз 36-турак жайына карап кетип атат мына. Уруп берип атат элдерге, муктаждарга. Эң жакшы адам бул ошол кайрымдуу адам, жакшы адам болуп эсептелет да. Ошол биз дагы кайрымдуулукту постоянно колдогонубуз ошол. Анан Медер досубуз биз менен тең экени кече жакында эле билдик. Мына 1 жыл болуп калды, 1 жыл болду. Ошол ушундай иштерди постоянно алды да, ушул кишини колдоп, ушундай жакшы иштерди жасасак, нар жакта сооптор 10 эселеп, 1000 эселеп алабыз. Бул жакта дагы Кудайым кайтарып берет 10 эселеп, 1000 эселеп. Ошондуктан мындай иштерге себеп болгон баарыбызга насип этсин. Ушул эмне деп сүйлөрүбүздү да билбей калдык, бирок келдик. Буюрса иншалла колдон келишинче жардам беребиз. Жалгыз эмессиз. Ар ким ар нерсе дей берет. Сиз туура жолдо кетип атасыз. Ушундай иштерден иш жазбаңыз, колдоюңуз, бизди наоборот ойготуңуз. Мурда ойготуп жүргөн, дагы катуураак ойготуп жүрө бериңиз. Буюрса, Алла разы болсун, Тақсырым. Сиздин акыңыз бар. Кыргыздын ушундай чыган уулдары көп боло берсин. Бирок 1000ден, 100 000ден бир эле киши ушундай болот. Колдош керек сөзсүз. Канчалык мактабаңыз. Алла разы болсун. Эми багында камеранын астында бир кичине сүр болушу мүмкүн. Урматтуу туугандар, камеранын артында чоң бизге кызматын, жардамын, ушул иш башталгандан бери аракетин тындырбай аткан ушул Жеңиш Тақсыр. Кудай буйрса, мына азыр бир эле келип 8 000 кирпич чечип бергени бул биз үчүн чоң жардам, Кудай буйрса. Мына мен ушу менен катар баардыгыңыздарга кайрылып кетем, урматтуу туугандар. Келиңиздер, жакшылыктарга жарышыңыздар. Ушул видеолорду жок дегенде материально жардам бере албайсызбы? Жок дегенде сиз балким ол болгону 2 штук кирпич кошо албайсызбы? Анда жок дегенде ушул видеону башкалар менен бөлүшүп, видеолорго сөзсүз ой пикир калтырып, жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Туугандар, буйрса биз быйыл Ордолу Ош жергесинде муктаждарга ушул турак жай комплексти сөзсүз тапшырабыз деген кызуу аракеттебиз. Мына буйрса жоролорубуз келип атат, жакындарыбыз келип атат. Эң негизги алыста болсо дагы каражаттарын жөнөтүп, аял киши болсо дагы аракетин кылып атат. Алла разы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшылыктарда жарышалы. Ассаламу алейкум.